Буга чейин маданият үйүнүн жоктугу Өзбекстан менен чектеш жашаган ажык айылынын жашоочуларын түшөлтүп келчү. Анткени алар буга чейин жаан-чачынга карабай, ачык аянттарда маданий иш-чараларын өткөрүүгө аргасыз эле. Эми болсо 2 кабаттан турган 220 орунду маданият үйү пайдаланууга берилип, элиттиктерди кубандырды. Бүгүнкү майрам бизге өзгөчө болду жылдагыдан. Биздин өкмөт ошо Шербаев Мухтар жаш болсо дагы иштерди алдыга жүргүзүп, мына бизге эме кылып, кулп салып койду маданият үйүн. Буга абдан сүйүнөбүз, рахмат айтабыз. Маданият үйүн курууга коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан 12 миллион сом, райондук өнүктүрүү фондунан 1,5 миллион сом, 1 май айыл аймагы тарабынан 700 миң сом бөлүнгөн. Аймак башчысы билдиргендей, жаңы маданият үйүндө музыкалык мектептин бөлүмүн ачуу жагы да каралууда. Бүгүнкү күндө ал жерде толук кандуу түрдө 3 штаттык бирдиги ачылып бердик. Бул маданият үйүнүн жетекчиси жана 2 методисти жана айыл жерде техникалык кызматкерлердин штаттарын чечип бердик. Бирдиктүү иш жүргүзүш максатында ошол жерде музыкалык мектептин бир филиалын ачуу ниетиндебиз. Кудай буйруса, Ажек айылындагы маданият үйү Кыргызстандагы бир эң жакшы алдыңкы жакшы заманбап маданият үйлөрүнүн бири болуп калат деген ойдомун. Мындан сырткары 1-май айыл аймагынын жаштарына кичи футбол аянтчасы да курулган. Жергиликтүүлөр чек ара аймагында долбоорлор аркылуу болсо да мындай ири курулуштардын ишке ашып жатканына кубанышат. Азыр мурдагы көчөдө баңгилик менен аракечтик менен жүргөн балдар көп азыр спортко тартылып, айыл үчүн айылдын жаштары көп спортко тартылып, жакшы күн өрөөгө башталды десем болот да. Көпчүлүк мектеп жашындагы балдар, кала берсе өспүрүмдөр баардык ушер азыр кечкурун бош убактылар ушерде өткөрүп атат. Белгилей кетсек, Алабуканын 1-май айыл аймагы Өзбекстан менен чектешип турат. Анда 15 миңден ашуун калк жашайт. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.